Сейлем досым. Буген сендермен ирекше, тылсым иери копшиликти ойландыратын таки рыпты козгаймыз. Адамдар арасында ертеден айтылып келе жаткан бир көркүнүчтүү оңгиме бар. Ол шайтанын эшки кейпинде көрүнүү туралы аңыз. Бул жай гана киялдан туган сөз бе? Алдеши номерде орын алган куб былыспа? Неге дал ешки бейнеси зулым кушпен байланыштырылады? Буген осынын бәрін бирге талдаймыз. Видеоны сонына дейін кор. Себеби алда айтылатын окигалар оте кызык ири сил урейли болмак. Эжелги замандардан бери ешки ерекше жануар саналган. Онын муизи, коскарасы, типти минезиде баска малдарга уксамайды. Сондыктан каптеген халыктар оны тылсым элеммен байланыштырган. Ортага сырларда Европада шайтан бейнеси кобине муизди эшки туринде салынган. Ширкеу суреттеринде. Эски китаптарда жин шайтандар дало сылайсы паталган. Мыстикалык Бафомет бейнеси де жартылай адам жартылай эшки ретинде танымал. Коп адам бул бейнени коргенде эрексис коркыныш сезинеди. Демек ешки мен шайтан арасындагы байланыс кездей соктык емес сиякты. Йор элде бул туралы турли аңгемелер кездеседи. Латын Америкасында тунде кезикен жалгыз эшкиге жакындауга болмайды деген сеним бар. Себеби ол адамнын жолын кесип алдап юкетуи мумкин дейди. Африка элдеринде жин эшки туралы хикаялар айтылады. Кей ауылдарда тунды ешки даусымен шакиратын бейнелер адамдарды орманга бастап кеткен мыс. Ал Казахстанда малшылар арасында адамша карап туратын эрекше эшки кордик деген оңгимелер жыйтараган. Бирак булардын бери, ауыздан ауызга жеткен аңыздар гана. Ал энди киял эмес, адамдардын оскозимен корген окигаларына кошейик. Интернетте соңғы жылдары эшки кейпиндеги тусиниксиз бейнелер жайлы видеолар кобейди. Кейбір адамдар тунде корасында турган эшкинин кийимили кадимги жануарга уксамаганын айткан. Бир отбасы уинин алдында тунде адамшады біз шигаратын эшки жургенин корип, катты корик кан. Тагы бир адам камерасына эки аякпен тик турган эшкини тусирип алган. Бирак видеокоп узамай оширилген. Асындай окигалар адамдарды шынымен ойландыруда. Эн урейли окигалардын бирин айтып берейин. 2019 жылы Ресейдин бир ауылында. Александр деген жигит тунде уйинек айтып келе жатады. Жол бойында жалгыз эшкини кореди. Бирак ол эшки оган тике карап, адамша басын изеп шакыргандай болады. Жигит жакындамай отип кетпек болады. Сол сетте эшки артынан эрип, ауырдем алгандай тусиниксиз дыбыс шигарады. Александр уйне жугирип киреди. Терезедн караса, эшки жок. Алтан эртен эсигинин алдында муиз изине оксастан балар табылган. Жигитосы окигадан кейн узак уакит бой коркынышпен омир сурген. Биздин элдедеминадай хикая бар. Таразманында бир малшы тунде корасында адамша кулип турган эшкини корген. Катты корик канан уйне кирип кеткен. Тан атканда елги эшки оли куинде табылган. Ал малшы сол күнен бастап сөйлемей калган деген сөз тараган. Бул окиганын растыгын ешким накты дөлелдей алмаган, бирак ауыл ишинде эли кунге дейін айтылып келеди. Мине досым бугинги видеомыз осымен аякталды. Эгер видео саган унаса арнага тиркелип лайк басып колдау курсет. Ал сен осы такырып туралы не ойлайсын. Пикирге жазып кетуди умытпа, келеси видеода буданда. Кызык ери пайдалы такырып кутип тур. Сау бол досым келеси кездескенше.